Ошентип биз буга чейин 3 теманы карап өттүк. Бирөө президентализм, бирөө парламентаризм, жана бул эки системанын ортосунда турган жарым президентализм же болбосо семи президентализм болду. Эми болсо парламенттин структурасы жөнүндө талкууну улантып, сөздү улантайлын деп отурам. Өзүңүздөр билгендей, дүйнө жүзүндө парламенттер негизинен бир палаталуу система жана эки палаталуу система деп бөлүнөт. Дүйнөдөгү баардык өлкөлөрдүн парламенттерин карап көрө турган болсок, алардын пропорциясы боюнча 50-50 деп айтылат. Мындайча айтканда, дүйнөдөгү баардык өлкөлөрдүн жарымы болжолдуу бир палаталуу парламент, жарымы эки палаталуу парламент деп айтылат. Анын ичинен бизге белгилүү болгон жогорку палата болсо парламенттин ичи. Ал негизинен кичинерээк болот жана анын ыйгарымдуу укуктары дагы төмөнкү палатага караганда кичирээк болот деп айтылып жүрөт. Эми дүйнө жүзүндөгү бир палаталуу өлкөлөргө карап көрө турган болсок, булар Финляндия, Дания, Швеция, Болгария, Чек Республикасы, Румыния, Венгрия жана өнүгүп келе жаткан Африка мамлекеттери, анын ичинен мына өзүбүздүн Кыргыз улусубуз дагы бир палаталуу системаны колдонгон парламенттик мамлекет деп айтылат. Эки палаталуу системаны колдонгон өлкөлөр жөнүндө айта турган болсок, аларда төмөнкү палата эл тарабынан түз шайланып, жогорку палата дайындоо түз же түз эмес шайлоо аркылуу шайланган учуру бар. Мисалы, Англияда ак сөөктөр палатасы, буну House of Lords деп жүрөт, коомдогу статусуна карап королдун буйругу менен дайындалса, Германияда болсо федералдык кеңеш Бундесрат деп коет, Германиядагы федерацияга кирген жергиликтүү өкмөттөр тарабынан дайындалышса, Франциядагы жогорку палата, Сенат, аймактык депутаттардан турган шайлоо тобу аркылуу шайланышат. Эл аркылуу түз шайланган кейсти айта турган болсок, Италиядагы жогорку палатанын 322 депутатынын 315-и, Испаниянын 255 депутатынын 208-и түз элдик шайлоо аркылуу шайланышат. Эки палаталуу система, бүгүнкүдөй эки палаталуу система биринчи жолу 14-кылымда Англияда пайда болгон. Бирок эки палаталуу системаны жактырган идея байыркы Грекия, Рим доорлорунда болгону политологияда көп айтылат. Байыркы гректин ойчулдары коомдун бир эле катмарына, бул император, хан, ак сөөктөр же карапайым калктын бирөөсүн айта турган болсок, коомдун бир эле катмарына өкүл болгон жөнөкөй өкмөттөн да бул 3 катмардын жок эле дегенде 2 же 3-өөнүн тең өкүлү боло алган ар кошкон өкмөттөн болушун жагымдуу деп ойлошкон. Рим доорунда белгилүү философ Цицерон тажрыйбалуу аксакалдын акылы, даанышмандыгы элдин пикири баланста жана тең салмактуулукта болуусун айтат. Акыркы замандарда деле Монтескью ак сөөктөрдүн өкүлчүлүгүнүн керектүүлүгүн айтат. Андан сырткары АКШнын 4-чү президенти Джеймс Мадисон Federalist Papers деген өзүнүн эссесинде же болбосо эмгегинде жалпы элдин ою менен ар бир штаттын кызыкчылыгына өкүлчүлүк кылып, мөөнөтү узун жогорку палата аркылуу саясий стабилдүүлүккө жете алабыз деп өзүнүн аргументин айтат. Тарыхый жактан алганда, Европа өлкөлөрүндө эки палаталуу системанын пайда болушунда эки жол болгон. Биринчи жол бул Дания, Франция, Италия, Португалия, Испания жана башкаларда кездешип, азыркы заманга чейинки элдин жалпы элдик шайлоого болгон талабына жооп беретинде, эл түз шайлай турган төмөнкү палата системасын киргизүү менен бирге, ал палатаны контролдоп туруучу орган катары каандын же болбосо императордун буйругу менен ак сөөктөрдүн арасынан дайындалып турчу жогорку палатаны киргизип, эки палаталуу система туулганы же болбосо пайда болгон жөнүндө сөз болот.
Экинчи жол Швейцария, Германия, Голландия жана башка федеративдик өлкөлөрдүн тажрыйбасынан келип чыгат. Бул федеративдик мамлекеттер мурда ар бир федерация мүчөсүнүн өкүлдөрүнөн турган бир палаталуу системаны колдонуп келишкен болсо, элдин жалпы элдик шайлоо болгон талабына күчөшү менен Американын мисалынан үйрөнүшүп, жалпы элдик шайлоо менен куралчы төмөнкү палата менен ар бир аймактын өкүлү катары куралчу жогорку палата деген кош палаталуу системаны орнотушкан. Ошентип, бүгүн ар өлкөдө колдонулуп аткан эки палаталуу системанын себеби катары 4 нерсени көрсөтө алабыз. Биринчи себеп Англиянын ак сөөктөр палатасы классика болуп берет. Тарыхый жактан карасак, ак сөөктөрдүн өкүлү катары жогорку палатага муктаждык болгондугу себеп болот. Бирок мындан да маанилүүрөөк деп кийинки 3 себепти өзгөчө белгилеп кетсек болот. Ал 3 себеп кезеги боюнча экинчи себеп болот. Бул себеп мыйзам чыгаруу палатасынын ичиндеги контроль менен балансты айта кетели. Башка сөз менен айтканда, жогорку палата төмөнкү палатада кабыл алынган долбоорду дагы бир карап чыгуу шансын жаратуу үчүн болгон. Үчүнчү себеп федеративдик өлкөлөрдө ар бир аймактын кызыкчылыгына өкүлчүлүк кылган жогорку палата деген органдын керектүүлүгүн айтсак болот. Төртүнчү акыркы себеби жаңы өнүгүп келе жаткан өлкөлөр эски сүүзөрөн өлкөлөрдүн системасын жактырып колдонгон имитациянын же тууроонун жыйынтыгы катары колдонулган эки палаталуу системаны айтсак болот. Андан сырткары бизге маанилүү болгон, өзүбүз деле билебиз, партиянын ичинде комитеттер деген түшүнүк бар. Бул комитеттер деген бул эмне дегенде, негизинен булар абдан маанилүү ролду ойноору айтылып жүрөт. Себеби дегенде, парламент өзүңүздөр билгендей абдан чоң орган, бирок парламенттин ичинде дагы ар кыл кесиптеги, ар кыл бэкграунду бар депутаттар болгон үчүн баарында эле бирдей эксперттик билим жок. Ошондуктан парламенттин ичинде мамлекеттин тагдырына тиешелүү болгон ар түрлүү полисилер же болбосо ишке ашырылуучу саясат болсо, ошол чөйрөгө жараша комитеттер пайда болот. Ал ар бир комитет өзүнө тиешелүү болгон жогорку билимди, жогорку эксперттик билимди, тажрыйбаны талап кылган үчүн тажрыйбалары, эксперттик билимдери, бэкграунду окшош депутаттар, парламенттин мүчөлөрү ошол комитетке кирип, ал жердеги полисини же болбосо ишке ашыра турган чаралар же саясатты аны деталдаштырып, изилдеп, андан да ары парламенттин функциясын күчөтүү, маанисин жогорулатуу үчүн бул комитеттер өтө маанилүү ролду ойнойт. Мисал катары айта турган болсок, Американын федеративдик органдары ичиндеги комитеттер абдан чоң ролду ойноорун айтып жүрүшөт. Бирок ошол эле учурда Англиядагы парламенттин ичиндеги комитеттер Америкадагыдай жогорку ролду ойнобойт деп илимпоздордун айтып жүргөнү дагы политология илиминде белгилүү.